Эгемендүүлүк кез башталгандан кийин бизде окуу тарбия иштерин улуттук мазмунда жүргүзүү керек деген чоң идея башталды. Ошондо мага алифбе жазуу тапшырмасы берилип калды биздин академияда. Көптөгөн элдердин ушул алифбе тибиндеги китептерин карадым. Айрыкча мындай багыт көрсөткөн жылдыз болгон ушул Арабаевдин алифбеси болду. Арабаевдин алифбесиндеги элди, улутту, мамлекетти, элдин турмуш шартын, бүтүндөй жаратылышын, табиятын, түшүнүгүн, улуттук жан дүйнөсүн таанытуу керек деген идеяны мен ушул Арабаевдин китебинен алдым да. Дегенде Манастан баштадым, Ала тоодон баштадым. Бул биздин Ала тообуз, бул биздин Манас улуттук баатырыбыз. Манас баатырыбыз Ала тоону коргогон, биздин мекен Ала тоо деп анан кыргыз баласына, кыргыз уулгусуна эмне кымбат? Бул биздин асман тереген Ала тообуз ыйык, биздин ата салтыбыз ыйык деген идея менен анан билим берүүдөгү жаңычыл методдор. Ana ушул китептин өзөгү ушул багыт. Мурдагы сабатсыздык кездеги калкты сабаттуу кылуунун башатында турган, ошонун башын баштап берген бул эки улуу инсан кыргыз маданиятында, кыргыз илим билиминде. Булар Арабаев менен Касым Тыныстановдор да. Бул эгемендик деген бул улуу нерсе, улуу түшүнүк да. Бул өлкөнүн, элдин, мамлекеттин кайра жаралуусу да. Бул өзүнчө бир мезгил, өзүнчө башат, өзүнчө жаңы нук, жаңы багыт, улуттун, элдин кайра жаралуусу, кайра төрөлүүсү.